3 жаштан кийин кеч. Япониялык инженер жана ишкер Sony корпорациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Масару Ибуканын эмгеги. Китептин максаты генийлерди тарбиялап чыгаруу эмес, а балким балдардын бакытсыз болуп калууларынын алдын алуу. Бала төрөлгөндөн баштап эле кандай потенциалдык мүмкүнчүлүктөргө ээ болоорун тажрыйбалар менен далилдеп, бала тарбиялап жаткан апаларга жана аталарга жардамдашуу максатында жазылыптыр. Автордун айтуусу боюнча, бала тарбиялоо үчүн бакча жашы кеч болуп калат экен. Китепте маанилүү учурлар аябай көп, ошондуктан кыска жана түшүнүктүү болушу үчүн автордун бала тарбиялоодогу сунуштарынын ичинен биздин кыз келиндерибиз үчүн маанилүүрөөк болгондорун бир иретке келтирип тартип менен айтып өтөйүн. Бирок китепти өзүңүздөр окуп жүрсөңүздөр дагы да жакшы болот. Мээнин түзүмү 3 жашка чейин калыптанат. 3 жашка чейин баланын мээсинин 70-80% иштейт. Бул дегени бала бардык нерсени билет дегендикке жатпайт. Мээ клеткалары бири-бирине бекем туташып, сезүү органдары аркылуу сырттан алынган маалыматка жооп кайтарып, бир системага биригишет. Бул убакта баланын андан аркы жашоосундагы интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн пайду балы түптөлөт. Ушул куракта калыптанып калган базаны бала калган өмүрүндө колдонот экен. Ошондуктан имараттын пайду балы бекем болбосо, ал канчалык кооз көрүнбөсүн, жер титирөө же катуу шамал болгондо урап калышы мүмкүн. Ал эми имарат даяр болгондон кийин анын пайду балын оңдоо мүмкүн эмес. Баланын мүнөзү 3 жашка чейин калыптанат. Бардык адамдар эгер физикалык жактан кемчиликтери болуп калбаса эле бирдей төрөлүшөт. Баланын акылдуу же акылдуу эмес, бооркер же ташбоор болуп калуусу тарбиядан көз каранды. Китептин жаралуусуна дагы себептердин бири япон жаштарынын ортосундагы чыр-чатактын көптүгү десек болот. Айрыкча мектептеги орто класстардын балдарынын ортосунда зордук-зомбулук көп болот эмеспи? Эми изилдөөлөрдүн натыйжасында өткөл курактагы балдардын жүрүм-турумундагы өзгөрүүлөргө жана кулк мүнөздөрүнүн калыптануусуна алардын төрөлүүгө чоңойгон шарттары чоң таасир этет экен. Баланын ички мени болжолдуу түрдө 2 жаштарында пайда болот. Эми ал өзүнүн каалоолорун өжөрлүк менен болсо да ишке ашырууга аракет кылат. Эскерте кетчү нерсе, тарбия жөнүндө сөз боло элек. Анткени 3 жашка чейин баланы көпчүлүк тарбиялабайт, анын өсүп чоңоюшуна шарт гана түзүлөт. Ал эми ал шарттар кандай болушу керек экендигин алдыда дагы айтабыз. Балада оор жана оңой деген түшүнүк жок. Автордун айтуусу боюнча, балада оор жана оңой деген түшүнүк жок. Бул нерсе чоңдорго гана тиешелүү. Мисалы, сиз үчүн англис тили оңойраак, кытай тили кыйын. Бетховендин 5-симфониясынан балдарыры оңой болушу мүмкүн. Бирок бала үчүн анын айырмасы жок экен. Ал үчүн баары бирдей, баары тең жаңы. Японияда агрессивдүү ата деп белгилүү болгон Масао Кагата аттуу мырза балдарын тарбиялоо үчүн мугалимдик жумушун таштап, өзүн үй кожоюну деп жарыялайт. Анын 2,5 жаштагы баласы 3 айлык кызы бар эле. Анын агрессивдүү ата деп аталып сынга кабылып калуусунун себеби көп маалыматты балдарына сиңирүүгө аракеттенгендиги айтылат. Бирок ал мындай метод балдардын нерв системасына эч кандай терс таасирин тийгизбегендигин далилдеген. Ал кичинекей балдарына француз жана англис тилин радио аркылуу, ал эми итальян жана немис тилдерин пианинодо ойноо аркылуу үйрөтүп барган. Алар ойногон пианинонун ноталары итальянча жазылган, ал эми котормосу англис, немис, француз тилдеринде болгон. Радиодогу жагымдуу сүйлөгөн дикторлордон англис, француз тилдерин үйрөткөн. Ошентип алар 5 тилде сүйлөп чыгышкан. Ал эжейинини лингвистикалык генийлер деп аташкан. Ошондой эле 5 айлык бала Бетховендин обондорун баалай алат экен. Ал эми 6 айлык бала сууда сүзө алат. 8 айлык балага болсо карандаш карматса болот. Бул иш жүзүндө тастыкталган. Баланын мээси чексиз көлөмдөгү маалыматты батыра алат. Бала мыкты образдык эс тутумга ээ. Балага 9 санына караганда көгүчкөндү эстеп калуу жеңилирээк. Балдар сандарды, тамгаларды таанышпайт, бирок сүрөттөрдү, белгилерди аябай жакшы эстеп калышат. Автордун 2 жашар небереси бул Хитачи, а бул Тошиба дегенде неберем кытайча иероглифти окуп калыптыр деп аябай сүйүнүп кетет. Анан келини бала жазууну окубагандыгын, болгону соода маркаларын тааныгандыгын айтканда аябай таңданат. Ушул жерге кошумчалай кетчү нерсе, мен дагы 3 жашар кызга 2-3 күндүн ичинде эле 20га жакын өлкөнүн желегин, ал эми 2 жашар балага 7-8 чакты автомобилдин маркасын жаттатып койсо болорун байкадым. Мисалы, Монголия, Панама, Ливан сыяктуу өлкөлөрдүн желектерин чоң кишилер араңдан зорго эстерине тутат эмеспи? Ал эми кичинекей балдар үчүн бул оңой эле экен. Бала өзүнө кызыктуу болгон нерсени гана бат эстеп калат.
Китептеги доктор Сузукинин бир канча тажрыйбаларынын ичинен ал баланын акыл эсинин өнүгүшү үчүн музыканын таасири маанилүү деп эсептейт. Анын оюнда мектептеги шыктуу жана эч нерсеге шыгы жок балдардын ортосунда айырма чоң болчу. Ошондуктан ал жашы бир аз кичирээк балдар менен алектенүүнү чечкен. Ал окуучуларга скрипкада ойноону үйрөтчү. Анын методу ушундай эле. Балага скрипка чертүүнү үйрөтүүдөн мурун анда кызыгууну ойготуу болчу. Эгер жаңы окуучу скрипка чалгысы келбесе, аны жөн койчу. Бала жөн гана сабакка катышып жүрүп, белгилүү убакыттан кийин кызыгуусу ойгончу. Балага бир нерсени үйрөтүү үчүн аны мажбурлабай, ага ошол нерсени аткарууга түрткү боло турчу шарт түзүү керек. Тукум куучулук эмес, курчап турган чөйрө. Автор кайсы бир жөндөмдүн укумдан тукумга өтүп уланышына кошулбайт. Ал бардык нерсе бала төрөлүп чоңоюп жаткан шарттан көз каранды дейт. Чындап эле, эгер бардык нерсе атадан балага өтсө, анда тарыхка кылчайсак, бүткүл дүйнө тааныган чыгаан, салкар, адилеттүү, мекенчил, жоомарт аталарыбыз бар өлкөбүзгө өздөрүнүн илим билимдери, баатырдыгы жана башка ишмердүүлүктөрү менен салымдарын кошушкан. Эми эмне үчүн бүгүнкү күндө жаштардын арасынан андайлар көрүнбөй кетти? Балким буга биз чоңоюп жаткан шарттар таасир этип жүрбөсүн? Анткени жогорудагы инсандардын көпчүлүгү 5 жашка чейин эле окуу жазууну билишкен, дене бою да чымыр болуп, кайраттуу болушкан. Азыркы күндө балдар ар түрдүү оюнчуктар, гаджеттер менен бат-бат алмашып турчу жана башка бакча шартында чоңоет. Анан мектепке барып, катуу тартип астында анын кызыгуулары эске алынбай эле талим-тарбия берилип баштайт. Демек, илимпоз атадан төрөлгөн бала сөзсүз эле окумуштуу болбойт. Бирок алма сабагынан алыс түшпөйт деген сөз бар Мисалы, дарыгердин баласынын дарыгер болуп калуусу тукум куучулук эмес, балким ал өсүп чоңойгон шарт. Бала дары-дармектин жытын сезип, кайчы, шприц сыяктуу буюмдарды таанып чоңоет да, ошол кесипке кызыгуусу пайда болот. Ошондуктан баланы бир нерсеге мажбурлабай, аны ошол нерсеге кызыктыруу үчүн ага шарт түзүп берүү керек. Бир карын майды бир кумалак чиритет. Бул сөз балдарга да тиешелүү экен. Японияда бир жаш адисти чет өлкөгө иштеп келүү үчүн жөнөтүшөт. Анын аялы жаңы төрөлгөн кызы менен баланын ата-энесиникине Тохокуга барып жашап турушат. Чоң энеси менен чоң атасы небересин абдан жакшы көрүшөт. Аны менен көпкө ойноп сүйлөшүшөт. Бир жылдан кийин атасы келип, алар Токиого кайтышат. Бирок кыз кийинчерээк тили чыга баштаганда ата-энеси таң калат. Ал Тохоку диалектисинде сүйлөйт. Ата-энеси кадимки япон тилинде сүйлөчү. Кыз мектепке барганда да Тохоку акцентинен арыла албайт. Көрсө, бала сүйлөгөнгө чейин эле тил анын мээсинин каналчаларына жайылган экен. Ооба, биз үчүн диалектинин анчалык деле коркунучу жок, бирок бала менен жашаган ар бир адам ага таасир этет экен. Дагы бир жакшы чынчыл ата-эненин 5 жана 4 жашар 2 уулу бар эле. Кичүүсү бакчада түз жүрүп, жандуу шаңдуу эле. Экинчиси кабага ачылбай, жүрүм-туруму да эч кимге жакпайт. Экөө бир үйдө, бирдей шартта өссө, мындай айырмачылык кайдан деп акыры дарыгерге кайрылышат. Дарыгер сурамжылап отуруп, ал аял экинчисин төрөгөндө өзүн жаман сезип, 1 жашар уулун 6 ай бою бала баккычка бактыргандыгы маалым болот. Алар бала баккыч кыз менен да байланышышат. Көрсө, бала баккыч кыз бала менен эшикте сейилдегендин ордуна күндө үйдүн артындагы эски сарайда сүйгөнү менен жолугушчу экен. 1 жаштагы балага ал экөөнүн эмне менен алек болгондугу түшүнүксүз болгон. Бирок бала жалгыз турганда ар кандай үндөр балада коркууну, ишенбөөчүлүктү жараткан. Ал кыздын өзүн күнөөлүүдөй сезип тынчсызданып жүргөн жүрүм-туруму балага таасир эткен. Кийинчерээк балада кабагы бүркөлгөн, кыжыры кайнаган абал жаралган. Ошондуктан баланы бактыруу үчүн адам тандоодо өтө этият мамиле кылууну эскертет автор. Үйдө чоң ата, чоң эненин болушу баланын өнүгүшүнө жакшы шарт түзөт. Көпчүлүк жаштар ата-энебиз ашыкча эркелетет, баланы жакшы тарбиялай албай калабыз деп бөлүнүп чыгып кичинекей бөлмөдө жашаган жаштар бар экен. Японияда да кайнене келинге ыксыз эле кеңештерди берип тажаткан, улуу баласына кумир сыяктуу мамиле кылып, башкаларга эч маани бербеген үй бүлөлөр бар. Ошондой болсо да, улуу муундун өкүлдөрү бар үй бүлөнүн артыкчылыктары бар. Балдар улгайган адамдардан маданиятты, акылмандыкты, көрөгөчтүктү үйрөнөт. Алардын ыр-жомогун угуп, акыл эси өнүгөт. Улуу муун менен жаш муундун ортосунда байланыш бай эмоционалдык тажрыйба берет. Бул жерден кошумча маалыматтарды айтып өтөлү. Негизи баланын кулк мүнөзүнүн акыл эсинин калыптанышына үйдөгү ар бир жагдай таасир этет. Мисалы, үй бүлөдөгү ар бир адам, алардын мүнөзү, балдардын саны, ата-энесинин кулк мүнөзү, алардын күн тартиби, ал үй бүлө мүчөлөрүнүн өз ара мамилесинин баары таасир этет. 1 жаш үй бүлө улуу баласы менен бир бөлмөдө жашашчу.
Ал келели кечке апасы менен болуп, аябай мүнөзү ачык, көп сүйлөгөн шайыр болот. Кийинки бала төрөлгөндө алар 3 бөлмөлүү үйгө көчүшөт. Эми балдардын өзүнчө бөлмөсү болот. Ошондуктан кичинекей баласы көп сүйлөбөгөн түнт болуп калат. Муну менен автор баланын өзүнүн бөлмөсү болбош керек дебейт. Бул ону ар бир жагдайдын таасир этишин түшүндүрүү. Баланын бөлмөсү аппак дубал болсо, анын өсүп өнүгүүсү артта калат. Ар кандай сүрөттөр, кызыктуу буюмдар, түркүн түстөр баланы кызыктырат. Бир туугандардын көп болушу, алардын өз ара байланышы, чогуу ойношу, атүгүл чыр-чатактары да баланы өрчүтөт. Мисалы, жалгыз баланы башка бир бала уруп койсо дароо ыйлайт. Ал эми көп балалуу үй бүлөнүн баласын урса, ал оңойлук менен ыйлабашы мүмкүн. Жыйынтыктап айтканда, балага тийгизилген таасирлер туура болушу үчүн ата-энелер болгон күч-аракетин жумшашы керек экен. Баланы бирөөнүн көзүнчө шылдыңдабаңыз. Менин бир таанышымдын сүйлөшүп жатканда мурдун кармай бермей адаты бар, дейт автор. Ал өзү да муну билет, тынчсызданат. Бирөө менен бир нерсени далилдеп талашып жатканда даана байкалат. Демек, нервтик чыңалуу мезгилинде мурдун кармай берет. Ал 3-4 жаш курагында балдар менен ойногондо мурдун чукуй баштачу. Ата-энеси башка балдардан ийменип койбой, андай кылба, мурдуң килтейип чоңоюп кетет деп урушчу. Ушул убакта ал автоматтык түрдө мурдун кармап кичирейтүүгө аракеттенчү. Акырындык менен бул адатка айланган. Күзгүгө карай берет, мурду чоң сезилет. Балдарда мектепте бул адатын шылдыңдашчу болот. Ал абдан уялчаак болуп өсөт. Чоңойгондо да өзүн көзөмөлдөй албай, нервтик чыңалуу учурунда мурдун кармалай берет. Чындыгында мурду анчалык деле чоң эмес болчу. Ошондуктан ата-энелер баланын болор-болбос кемчиликтерин элдин көзүнчө айта бергени дурус эмес. Ата-эненин чыры балага терс таасир этет. Ата-эненин тилдешип урушуп жатканын акыл эси кирип калган бала эмес, жаңы төрөлгөн ымыркай да сезет экен. Эч нерсеге арзыбаган каардануу, тилдешүүгө күбө болуп, уруш-талаш, бири-бирине кастык жагдайында төрөлүп чоңойгон балдардын капалуу, чыңалган жүзүн көрсөңүз таң калбаңыз. Баланын жүзү үй бүлөдөгү байланышты билдирген күзгү болуп саналат. Өспүрүм курактагы укук бузууларды талдаганда да ошондой балдардын көпчүлүгү жашоосунун алгачкы жылдарын ынтымагы жок үй бүлөлөрдө өткөргөндүктөрү анык болгон. Доктор Сузуки бир жолу минтип айткан: үйүңүзгө барганда балдарыңызды астыңызга тургузуп, алардын жүзүнө жакшылап карасаңыз, сиз өзүңүздүн жарыңыз менен болгон үй бүлөлүк байланышыңыздын тарыхын окуй аласыз. Баланы кенже куракта өнүктүрүү үчүн үйдө жагымдуу психологиялык атмосфераны түзүү абдан маанилүү. Баланы колго алып кучактоо. Бизде жаңы төрөлгөн баланы колго көтөрбө, үйрөтүп аласың дешет. Баланын акыл жактан өнүгүшү үчүн эне менен болгон баарлашуу, өзгөчө тактилдик баарлашуу маанилүү экен. Автор: мен мүмкүн болушунча балдарды колго алууну колдойм. Анткени ар бир балада ата-энеси менен жетиштүү өлчөмдө тикеден-тике байланыш болсо, дал ушул фактор жардамын аябаган жакшы адамдын калыптанышына түрткү болот, дейт. Келели кечке түйшүк басып, балдары менен баарлашууга убактысы жетпеген ата же эне жок дегенде кечинде баласы уктаганга чейин жанына жатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Жатканда да жөн жатпай, кучактап же ырдап, жомок айтып берсе жакшы болот. Мактоо жана жаза ортосундагы тең салмактуулукту сактоо. Көпчүлүк ата-энелер ушул жерден ката кетиришет. Баланы ашыкча эркелетип алышат. Анан баланын акыл эси киргенде, ал туура эмес иш кылса дароо каардуу апага же атага айланып калышат. Андай учурда бала кежир болуп калат. Балдар бир нерсенин туура же туура эмес экендигин билбейт. Кичинекей балдар өздөрүнө кызыктуу болгон нерсени туура, ал эми кызыксыз болгонду туура эмес деп билишет. Мисалы, бала дубал кагаздарын жыртып жатса, ал аны кызыктуу болгону үчүн кылат экен. Баланы көчккө чабууну ымыркай кезинен баштоо керек, дейт автор. Бул баланы уруу эмес албетте. Болгону баланын кайсы бир иш аракетине каршылык билдирүүнү сездирүү. Дароо каардуу апага айланып кетпеш үчүн. Баланы тилдегенден көрө мактаган оң. Мисалы, дасторконго шире алып келип жаткан энени элестетсек. Бала эң улуу туурагыч эмеспи? Ал энесин туурап идишти алып келгиси келет. Бирок энеси төгүп аласың деп кыйкырат. Анан баласы жалкоо болуп чоңойсо, сен мага жардам бербейсиң деп күнөөлөшү мүмкүн. Энеси баласын мактап, идиштеги ширени бир аз азайтып, алып баруусун көзөмөлдөп турса болот. Мындай мамиле өтө маанилүү. Баладан мурун ата-энени тарбиялоо. Бул китептин негизги максаты да ушул экен: бала тарбиялоо үчүн ата-энеге аз да болсо педагогикалык негиздерди үйрөтүү. Ата-эненин бардык кулк мүнөзү, иш-аракеттери балага таасир этет. Менин балам атасына окшоп өңү серт, же менин кызым апасына окшоп жүдөө деп баладагы артыкчылыктар өзүнөн, ал эми кемчиликтер өмүрлүк жарынан деп эсептеп алышкан ата-энелер бул китепти окугандан кийин
Бардык оң же терс сапаттар тарбиянын натыйжасы экендигин билишти окшойт. Албетте музыка укпаган апанын баласынын музыкант болуп чыгышы кыйын. Көп сүйлөбөгөн ата-эненин баласы да түнт болуп чоңоет. Эненин тили, сезимдери, кылык жоругу баласынын мүнөзүнүн жана жөндөмдүүлүктөрүнүн калыптануусуна таасир этип балага өтөт. Башкача айтканда, алардын баарылашуусунун өзү эле билим берүү. Атанын балдар менен убакыт өткөрүүсү аябай маанилүү. Анткени адатта балдар көбүнчө эне менен болуп, балдар атасы менен болгон учурду майрамдай кабыл алып, өзгөчө учур деп эстеп калышат. Бирок ата башкалардын сөзүнөн чыкпаган өтүмсүз же ичкиликке берилген, аялына орой мамиле кылып тарбия менен таптакыр иши жок болсо, мындай үй бүлөдө бала бузулат. Ал тургай кылмышкер болушу мүмкүн. Мындай учурлар сейрек эмес. Демек, балдар биздин менчигибиз эмес. Алар келечектеги толук кандуу инсандар. Аларга бир инсан сыяктуу мамиле кылуу керек. Анткени балдар ата-энеден мени төрө деп суранган эмес. Автор мындай дейт: балага колум бошобойт, ага билим берүүгө убактым жок деген энелер көп. Кээ бир энелер бала үчүн иштөө керек деп эсептейт. Башка энелер болсо эң негизгиси баланын курсагын тойгозуу деп эсептешет. Бала үчүн эң мыкты тарбия эненин мээрими. Ата-энелер үчүн эң башкы жумуш балдарды тарбиялоо. Эгер алар ошого макул болушпаса, анда эмне үчүн балалуу болушту? Баланы тарбиялоо кош бойлуу мезгилден башталат экен. Эненин иш-аракети, тамактануусу, физикалык, руханий, менталдык саламаттыгы баланын ар тараптан дени сак өрчүшүнө түздөн-түз себеп болот. Ошондуктан кош бойлуу эне өзү да, айланасындагылар да ага жоопкерчиликтүү мамиле кылышы керек. Видеонун аягында ушуну айтып коюу керек: баланы кенже курактан тарбиялоо дегени бул ага окууну, жазууну үйрөтүү эмес. Анын анык бир формуласы жок. Болгону ар бир балага керектүү нерсе өз убактысында берилип барса, ал бала акылдуу, зээндүү болуп чоңоет. Устатынан шакирти озуптур деген сөз бар. Бул тарбиянын негизги максаты болушу керек. Эгер сиздин балаңыз сизден да мыкты болуп чыкса, анда сиз бул миссияны ийгиликтүү аткарган болосуз. Видео пайдалуу болгон болсо, балалуу же бала күтүп жаткан жакыныңыз менен бөлүшүп койсоңуз болот. Убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Көрүшкөнчө.